Assalamu alaikum ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда регион телеканалында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте жол эрежесин бузган айдоочулардан жол белгилерин сурайбыз. Мен атым Рамазан, регион телеканалынан. Келиңиз, сиздин документтериңизди текшергенге мен сизден жол белгилерин сурап турайм. Макулсузбу? Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Бул сигнал запрещен. Азаматсыз. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 30 жыл, 32 жыл. 32 жыл. Кайсы жерде окугансыз? Ашмана Карасуда УПК'де окугам. Карасуда УПК'де. Мектепте окуп атканда 9-10 сыныпта окуп. Жакшы, анда бардыгын билет болушуңуз керек. Келиңиз, бул кандай бел? Запрещен. Кандай машиналарга дейт? Жеңил машина. Жеңил автоунааларга дейт. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Стаж мененки 5-6 жылдык бар. 5-6 жыл. Окуп алдыңызбы же сатып алдыңызбы? Окуп алганмын. Кайсы жерден? Окуп алганмын. Жаңы жол автошкола беле ошондой. Ошто. Келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Бул Сиз азыр кайсыл жолдо баратасыз? мен азыр өзүм жолумда кетип атам да. Өзүңүздүн жолуңузда, баягындай. Бияктан чыккан жолдор кандай болуп калат ошондо? Бул жактан чыккан жолдор Айылдан же болбосо башка бир жактан бурулган, оңдон, солдон. Жаныңдан эме кандай десем ойлонуп кетип атам. Бул менимче круговой окшойт. Ново? Бул негизги жол. Главный дорога. Билесизби ушундай жол белгин көргөнсүзбү? Кайсы жерден көргөнсүз? Буну анча-мынча эле жерлерде бар го, көп жерде жок. Кээ бир эле жерлерде. Анча-мынча жер, кайсы жер мисалы? Кайсы жерде көрдүм элем мен? Круговойдо көрдүм белем. Круговойдун ичине коюп койгон, азыр баягы мурда круговойдун сырты главный эле, азыр ичи главный болуп калган, Круговойдун ичиде калган. Ошондо бул эмне деген белги экен? Ошондо круговойдон этият болуп өт, нар жакта машина келип калышы мүмкүн деген сөз да. Бул негизи круговойдон сырткары деле негизги жол дегенди түшүндүрөт. Главный дорога дегенди түшүндүрөт. Эстеп калдыңызбы? Эстеп туруңуз, сурайм кайра. Келиңиз, бул негизги жол эмес деген түшүндүрөт. Бүттү дегенди түшүндүрөт, бул негизги жол бүттү деген түшүндүрөт азамат. Бул запрещенный знак го менимче. Менимче эмес. Запрещенный знак. Эмнеге запрещен бул жерге? Эмне кылса болбойт? Эми парковка кылганга болбойт. Машина токтотконго болбойт. Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Главный дорога. Азамат, канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Аз эле 2,5 эми карыганда. Жакшы, келиңиз, бул? Бул ушуну главный жок пересечение, главный дорога ушундай. Ушуну чийилип турганды биз эмне деп түшүнөбүз? Мүмкүн эмес. Жок, мүмкүн эмес, крест болот. Капталынан чийилип турат, баягы мисалы бир айыл бүттү дегенде да чийип коет го. Ооба, жол жок. Ошондо бул эмне экен? Жол жок. Жолдун акырысы жол жок. Главный дорога бүттү деген, негизги жол бүттү деген. Жол жок эмес, негизги жол бүттү деген, Туура. Келиңиз. Бул запрещающий знак. Эмнеге запрещен бул жерге? Бул жерге машина койгонго болбойт, токтотконго болбойт. Жол манага мындай туура эмес анакалар бар деген да. Негизи кандай белги? Запрещен. Мынабы. 3 бурчтук белгилер, кандай белгилер? Булар айта бериңиз, 3 бурчтук кызыл менен белгиленген белгилер булар запрещен эмес. Осторожно деген болсо керек. Эскертип атат, Эмнени эскертет? Жол тегиз эмес. Тегиз эмес, жол дегенди эскертет экен, Стоп деген. Стоп деген. Жүрүү мүмкүн эмес. Бул эми көзү көрлөр бар деген да эми. Бул кандай белги болуп коюлат? Кошумчабы же өз жалгыз коюлат? Кошумча мындай. Кошумча белги катары коюлат, Бул дагы койгонго болбойт деген эме го. Круговойдон айланып, Жок, кызыл менен белгиленгендер эмнени түшүндүрөт? Тегерек кызыл. Кызылдар эми запрещенный. Запрещенный знак, бул жакта эмнеге запрещен экен ошондо? Бул жерде менимче ошол токтогонго, айланып өткөнгө болбойт деген түшүн. Айланып өткөнгө эмес, негизи техникалык кыймыл жүрүүгө тыюу салынат экен, жүргөнгө болбойт экен. Келиңиз, бул? Бул жанагындай аңгыл-дөңгүл жерлер бар, этият кыл деген белги окшойт. Ошого жакыныраак автомойка деген белгиге окшош эмеспи экен? Автомойка. Окшошпу экен? Автомойкага? Же автомойка жуучу жай деген түшүндүрөбү? Автомойка бар деген неме окшойт менимче. Бар деген, бул кошумча сервистер деп мондай көк белги менен коюлат, Бу ham ashunaqа
eskertүү belgisi da. Эмнени эскертип атат бул? Sekin zak жүрүүдө, mesela жол жаман, Абайлагыла алдыда дагы башка коркунучтар бар деп эскертип атат, ооба да. Келиңиз бул. Bu 50 tezlik 50 kilometrden aşağı mümkün emas. Aşı mümkün emas deyт, келиңиz. Bu balдар. Ne balдар? Ötüp ketip kalışı mümkün değil. Ne деп атат буну? Yani eskertүү. Эскертип атат, алдыда балдар бар деп атат, келиңиz бул. Bu eskertүү bul da aeroportlar жанында самолет түшүп кетиши мүмкүн. Ошондо Каяка түшүп кетиши мүмкүн дейт. авария болушу мүмкүн. Башка эми бул пашка каратып коюпту да. Мындай кылып койсом самолет учат деген да. Эми пашка каратып коюптур. Авария болуп самолет түшүп кетиши мүмкүн. Түшүп кетиши мүмкүн эмес. Жерге жакын учат деген, жапыз учат деген белги. Түшүп атканда ошол айылдар барго аэропортко жакын. Ошол жактагы чоң жолдорго коюлат экен, түшүп кетет эмес, бирок жерге жакын учат дегенди түшүндүрөт. Бул кызыл белги Тегерек менен белгиленип турат, эмне ох эсиме чыгып калды. Кызыл белги унутуп калдым, честно говоря. Айта бериңиз. Бир вариантыңызды айтыңыз, мен анан жардам берем сизге. Жок, эстей албай атам. Кызыл тегерек менен белгиленген белгилер булар мүмкүн эмес дегенди түшүндүрөт, Ошондой. Ошондо бул эмнеге мүмкүн эмес деген суроо пайда Бул болот. жол жүргөнгө мүмкүн эмес болуш керек, калп айтпасам, же Техникалык кыймылга мүмкүн эмес дейт. жол жүргөнгө, техника бул жол жүргөнгө да. Мүмкүн эмес дейт. Жол жүргөнгө эмес, негизи техникалык кыймылга тыюу салынат деген түшүндүрөт. Мойка. Автомойка. Бул Велосипедтердин жолу. жолу азаматсыз. Булчу? Бул жанагындай велосипед менен өтө турган жерлер экен. Вело жол деп койсоңуз. Вело жол, ооба. Бул Бул жанагындай аварийный знак. бул ылдыйга карап турат. Ылдыйга карап турабы? Мисалы кичине жолдон чоң жолго чыгарда эмне кылабыз? Кичине жолдон чоң жолго чыгарда поворотникти жагып туруп чыгасың да, карап, машиналарды карап туруп чыгабыз да. Чоң жолдо өтүп бараткан машиналарга жол беребизби? Ооба. Ошондо бул кандай жол белги? Ошондо кандай деп түшүндүрсөм экен. Сөз байлыгым аз да. Жок, негизи бул кыргызчасын деле айтып койсоңуз болот, орусча, англисче, немисче айтсаңыз. Кыргызчагы главный дорогада келаткан немени карап туруп өткөр деген знак. Өткөр, жол бер деген. Жол бер деген. Ооба. Келиңиз бул. Булар дагы секираа жүрүш керек деген унака да, мисалы 10, 15, 20 дейт, бизде барбы 15-чи скоростьта жүр деген? Жок да. Жок. Ошондо бул башка нерсе, башка маанини түшүндүрөт. Эмне экен бул? Кара менен белгиленип турат, кошумча белги катары коюлат дагы. Дагы бир өтө экен кандай. Сиз бир жерге барып парковка кылганда ал жерден акча алышабы сизден? Ооба да. Акча алышат, ошондо бул эмнени түшүндүрөт экен? Эгерде ошол сиз токтоткон жерде парковка деген белгинин астында ушул белги турган болсо, демек ал жер эмне экен? Платный парковка экен. Акча алуучу парковка экен. Түшүндүңүзбү? Эстеп калдыңыз, Жайлары коюлат экен. Дагы сурайм. Бул знак болбосо, значит акча бербесе ham болот. Болот. Эми талашсаңыз болот, документин талап кылсаңыз болот. Эгерде мындай белгиси жок болсо, келиңиз бул. Сизге ыңгайлуу коюп көрсөтөйүн. Мен мына катуу шамал болот деген эскертүү болсо керек. Эскертип атат, капталдан соккон шамал дегенде эскертип. Бул жанагы главный дорогадан кетип атканыңда кыскасы жаныңдан чыккан машинаны карап чык деген эме экен да. Жөн эле негизги жол бул, Ооба, негизги жол ооба. Дорога койсоңуз туура болот. Негизги жол ооба. Атыңыз ким ага? Талантбек. Талантыга бир аз эсиңизден чыгарып коюпсуз. Сизге дагы эскертүү. Дагы бир карап чыгабыз. Дагы бир сыйрадан китепти окуп, жакшылап эске салып алыңыз. Макулбу? Анан сөзсүз түрдө коопсуздук ременин тарыңыз, Бул? Так, уступи дорога. Уступи дорога, азамат. Кайсы жерде окудуңуз? Секирада айтпайм. Айтпайсыз, келиңиз. Бул 3 тараптуу жол жана кольцевойдогу. Кругойдогу. Кругой түшүндүрөт да, негизи. Ушундай алдыда кругой бар. Так, бул мүмкүн эмес жана койгонго. Нечетный күндөрү. Учетный жана не учетный деп коет да, мунусу? Бул ошо чет, ооба, ушундай. Келиңиз, бул? Бул перегон запрещающий болуш керек. Грузовой машина. Грузовой машина кандай жүгү менен дейт? Кызыл менен белгилеп койду, сары менен белгилеп койду да, атай. Свыше канча 40 тонна болуш керек,
Кооптуу жүк менен жүргөнгө эмне дейт? Кооптуу. Ашыкча жүк менен деп коебуз, кооптуу мындай көчөйүн деген жүктөр мененби же болбосо. Эмне экен бул жака жүргөнгө? Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Арча бул кадимкидей эле мындай арча. Дем алып отурadigan, дем алadigan жай. Эс алуучу жай дейт Азамат. Бул главный дорога деген. Азамат. Жакшы, бир аз эсиңизден чыгарып коюпсуз, бирок жакшы. Дагы да болсо аракет кылып китепти бир сыйра көз салып коюңуз. Анчамчалардан көрүп көрүп жакшы турасыздарбы? бердим окшойт. Туурабы? Ооба, жакшы. Көрүп турасызбы негизи? Көрүп туруңуз, мындан ары дагы Регион телеканалынан, YouTube каналдардан дагы көрсөңүз болот. Сизге да келиңиз. Так, бул жаңдагы жолдор мындай бүт Негиз кандай белги бул 3 бурчтук? 3 бурчтук бул түшүндүрө албай атам, эстеп атам. Кийинки жолду мындай эри буйру жолдор. Эскертип атат, эскертүүчү белги. Алдыда мындай эри буйру жолдор бар, перевалдагы. Рахмат, Азаматсыз. Жакшы билет экенсиз, окуп турсуз. Дасаптап окудум да, аракет кылдым да. Дасаптап окуңуз, Азаматсыз. Ак жол эжеке. Силерге да рахмат. Жакшы. Программабыздын алкагында тротуарга туура эмес токтотулган автоунааларды дагы биз сиздерге көргөзүп беребиз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бул жерде тротуарга автоунааларды токтотуп койгон. Бул жагында дагы. Ассаламу алейкум. Матиз кимге караштуу экен? Бул жакта касапчы байкебиздин Матиз окшойт. Тротуарды тосуп калган. Эгерде жаш үй бүлөлөр, негизи эле үй бүлө коляскасы менен же көпчүлүк бала чакасы менен басам десе, тротуардан айланып өткөнгө туура келет. Ошондуктан азыр ээсине айталы. Ассаламу алейкум, Матиз кимдики? Сиздикиби? Тротуарга коюп коюпсуз да? Келиңиз, алып койсоңуз азыр, Болду, алып бериңиз. Азыр бул киши жүк түшүрдүк эле дейт, бирок негизи тротуарга кирип жүк түшүргөнгө мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи деген дагы суроо пайда болот. Азыр бул жакта дагы көрсөңүздөр мына. Тротуарга автоунааны токтотуп койгон. Бул жерде карасаңыздар, тротуарга токтотулуп койгон Opel Astra автоунаасы. Мунун ээси дагы жок экен азыр. Байланыш номерлерин да калтырган эмес. Бирок ичинде камерасы бар экен. Камерасына сүйлөп калтырсак дагы болот. Азыр эми бул автоунаалардын ээси жок, ошондуктан эскертип коелу. 9747 АОАД автоунаасы кийинки келгениңизде мындай тротуарды тоспой калтырып койсоңуз жакшы болот. Автоунааны көрсөңүздөр, үйүнүн алдына койгон, бирок тротуар тосулуп калган. Монтип айланып өткөнгө туура келет, бирок негизинен үйүнүн ичине же болбосо бул жака коюп койсо жакшы болмок. Ким бар ой? Байланыш номерлери жазылган эмес. Бирок азыр үйүнөн чакырып көрөбүз. Ким бар? Азыр чыкса сураналы, машинесин тротуардан алып коюсун. Жакшыбы же? Мына машина кимге караштуу? Мына тротуарды тосуп калыптыр да, айтып койсоңуз. Мерседес экен. Келет абы, бияктабы? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшысызбы? Машинаңыз тротуарды тосуп калыптыр да? Тротуарды биз бетон коюп, мына ачып койдук, ака. Мына аркараак жылдырып коеюн десем, машина коюп кетип атат да, мына стол бойлар турат го, тосуп коюп атат. Бетон коюп тосуп койдук дейсизби, кандай дейсиз? Ошондой мына тротуарды адамдар. Жок, тротуарды жакшы кылып коюпсуз, мындай цемент коюп, мындай аккуратный кылып коюпсуз, бирок тротуарды тосуп калыптыр да машинаңыз. Ошону эле алып коюңуз деп атам. Кирип коеюн дедим эле. Болду, алып кирип койсоңуз, Ким бар? Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул автоунаадагы тротуарды тосуп турат. Ар жакта дагы чайкана бар экен, чайкананын алдында бирок атайын мындай аралыкты сактай турган темир менен белгилеп коюшкан. Бирок машинанын алды узун болгон үчүн алдыга чейин чыгып кетиптир, бирок адам батса болот. Бул жерден уже тосуп калыптыр. Бияктабы? Ассаламу алейкум байкелер. Мына Nexia кимге караштуу экен? Сизге караштуубу? Тротуарды тосуп калыптыр да. Тротуардан алып койсоңуз болобу? Бул жак машина кимге караштуу? Сиздикиби? Тротуардан ачып коесузбу, мындай жөө жүргүнчүлөр баса турганга, Я. Бир аз алтыга жылдырып койсоңуз, мындай басып өтөлү. Да? Күлүш сиздеби? Жүрүңүз алып койсоңуз, биз тартып алалы. Мерседес сиздерге караштуу эмес,
Бияқта. Бұл Мерседес автоунаасыдагы тротуардын үстүн басып калган. Бул жагынан дагы лестницасы да чыгып калган. Азыр сурап көрөлү. Кандайсыздар? Мына Мерседес кимге караштуу билбейсиздерби? Сизге караштуубу? Мына тротуарды тосуп калсыз да эже. Бул жакка койгонго болбойт, а? Келиңиз, алып койсоңуз машинаны. Болду, алып коерңиз, келиңиз. Бул жерге коюп кетиптир, мунун ээси дагы жок экен азыр. Мына тартып койсоңуз болот, тротуарды тосуп турган да бияктан. Азыр бунун ээси жок, мына алам дегенде да айталы. Эжеке, келиң, алып коюң мунуну. Бизди тартпагыла деп уялып эшигин жабып алыптыр. Машинаны аласызбы? Ол мана келдеге салып. Кайсы? Бияқпы? Al diyor tat. Siz trottoar polni to'sib o'tasizmi? Oldirmaysizmi o'rdan? Oldirda. Baqa kelib. Мына бул жактагы жанагы Жигули автоунаасыдагы алып коюптур. Бул болсо мен тротуарды тосуп калсам, не менин машинам алдырасың, башкаларды алдырбайсың деген арыз муңун айтып атат да. Биз жакындаганда эле уже тротуардан бардык автоунаалардын ээлери ала баштады. Шашканда ушундай болот, эшик дагы ачылбай. Ассаламу алейкум. Тротуардан бир аз алып коесам машинаны. Келиңиз, алып койсоңуз. Рахмат, монтип окуган түшүнүктүү айдоочулар өздөрү гана билип эле монтип машиналарын алып башташат. Ошондуктан бардык айдоочулардан суранабыз. Бардыгыбыз бири-бирибизге түшүнүү менен, туура түшүнүү менен мамиле кылалы дагы мындай жол эрежесин бузбай айдап жүрө берели. Мына бул жактагы Мерседес жана тротуарды тосуп калды эле. Азыр мына бери чыгарып коюптур, ортодо тротуар азыр ачык, тартып көргөзүп койсоңуз болот. Так, Nexia 971. Ассаламу алейкум. Билбейсизби бул машинаны? Бул автоунаанын эси жок. Мунунча, мунда билбейсиз. Тамактанган келген коноктор мынакей. Айдоочулар өздөрү билип эле алып атышат мына. Бирок көпчүлүгү машиналарын токтотуп, башка бир жактарга тамактанганы кетип калыптыр. Ошондуктан бардык айдоочулардын ээсине барыңыздар, өзүңүздөрдү сыйлаңыздар жана ушул жөө жүргүнчүлөрдүн жолун тоспоңуңуздарды суранабыз. Мынакей карасаңыздар, жолдун ортосуна экинчи линия, мына биринчи катар токтотсо, экинчи катарга деле токтотуп коюп кетип калган, кайсы жакка кеткени белгисиз. Кимиси болсо дагы мындай белге коюп коюптур мына. Айдоочулардын бардыгы түшүнөт, эгерде кимде мондай бир дворник көтөрүлүп турган болсо, демек бул эскертүү берилгендиги. Ошондуктан мына фит жаз окшойт, жаз автоунаасынын ээси 654. Мындан кийин мындай экинчи полосага койбооңузду суранабыз. Мына ушуну менен программабыз соңуна келип жетти. Барыңыздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, эрежеге так болуңуздар.